Биздин коллектив эч качан бөлүнгөн жок, бөлүнбөй эле турушат. Баардыгы бир тараптуу эле Самара Каримованын бул жерге жетекчилигине баардыгы бирден бир үн менен каршы болуп турушат. Бул жерде ойлоңуздар, аз эле мугалим бар экен, калганы тиги жака өтүп кетти да деп. Бул жерде сабак сырыф болбосун деп, сабактагы студенттер сабагы жок калбасын деп, баардыгы азыр групповой сабагы баралар сабактарында олтурушат. Бул жерде сабагы жок эле мугалимдер, жеке сабагы бар мугалимдер, анан групповой общий массовый сабагы жок гана мугалимдер турушат. Сабак сырыф болбосун деп ичкериде сабак жүрүп эле атат групповой. Андай туура эмес информация кетип атат азыр баардык эле жерде, соц тармактарда баардык эле жерде көп эле туура эмес нерселер кетип атат. Ага элдер эми эл экен да ошол тарапка ооп кетип атышат. Калп жалган сүйлөгөндүн кереги жок, бул жерде эч кандай сабак сырыф болгон жок. Баардык мугалимдер өз сабагын өтүп атат. Сабагы жок мугалимдер гана келип бүгүн ушундай өтүп жатат. Анын келишин каалабайбыз. Анын ордуна башка өзүбүзгө ылайыктуу, компетенттүү бир жаш талапкерди коюп беришин суранабыз да биз. Самара калп айтпасын көп. Жалган айтпасын. Самараны биз карап туруп калп айтканын көрүп ушунчалык таң калдык. Жанагы радио, Санжыра радиосунан дагы Борошовдун ким экенин сураса дароо эле мага бирөө келип калды деп турган жалгандан саламатсызбы деп койгонуна таң каласың. Бул даже Борошовдун бысын да билбейт. Жанагы немелерден радио телевизорлордон чыгып аткан 8 жерде алтын канчаны билбеген, анан бул жалганды жаман шыпыртып айтат экен. Турган жеринен калп айтат экен. Ушундай кыз бизге директор болсо анда биздин маданиятыбыз өлөт го. Анан кийин бул студенттердин баардыгын өзүнө баягындай неме кылып алам деп атат окшойт, жанагындай кыз. Өзү сутенер болуп туруп студенттерди көрүнгөн чоңдордун салып берип жүргөн үйрөнүп калган да бул. Ошондой иштерди кылам деп жүрөбүз, сауналарды алып барып иштетем деп атат, ким билет. Биз андайга жол бербейбиз биз. Биздин даже ата-энелерибиз келип айтып атат, биз барайлы, кайсы күнү чыгайлы. Биз балдарыбызды Самаранын кол алдында иштеген немеге бербейбиз деп атат. Алар келгенде дагы келип туруп эле өздөрү ишке кирбей туруп эле биздин вахтажыларды коркутуп, эмне себептен силер ачпайсыңар, бизди көрөсүңөр, кийин ушул жерде биз иштейбиз деген бул туура эмес да. Бул алар ошол ордуна бирөөнү алып келип атат. Ошол иштеп аткан адамдардын укугун тебелеп атканын өзү билбейт да. Андай кылган мүмкүн эмес да. Андай чектелбеш керек да. Кыргыз мамлекетинде мыйзамсыз иштер көп болуп атат. Мыйзамдуу иштердин негизинен биз өнүгө албай атабыз деп ойлойм да. Ар бир тармактын өзүнүн ошол кесипкөй адамдар келсе, ар бир тармакка юрист деген кылсын, мугалим деген кылсын, музыкант деген кылсын, куруучулугун кылсын. Бул жерге келип куруучуну келип биздин музыкалык окуу жайга, например, директор кылып коюп, же юрист алып келип директор койсо бул туура болобу? Бизде мыйзамчылык иштейби? Мыйзам күчүнө кирген болсо, кайра эле келип иштей берсе, биздин талабыбыз ушул, бизге кесипкөй, музыканы түшүнгөн. Biz janadan beri aytып эле келип атабыз. Биздин окуу жайда иштеш үчүн 7 жыл музыкалык мектепте, 5 жыл музыкалык училищада, 5 жыл консерваторияда, 3 жыл аспирантурада окуган, тасыккан, канча жылдан бери эмгеги бар адамдар гана иштей алат. Ошолор гана ишти алып кете алат. Самаранын биз дипломун көргөзөт. Бар диплом сатып алган, түшүнүктүү, баарына түшүнүктүү болуп атат. Юристти сатып алган, хорошо бар экен, экономистти сатып алыптыр. Эң күлкүлүүсү ушул мезгилде 3-курста заочный Жалаловский маданият техникумда окуйт экен. Алда заочный. Мен элестетип атам, Самаранын окуп аткан, окубайт, ошондо сатып алганда, ошо жөн эле диплом алганга тапшырып койгон. Ал жерде кесиби музыкант эмес экен, режиссер экен. Эми ошол адам бири келип кантип бизге жетекчи болот? Биз аябай 3 күндөн бери, 5 күндөн бери аябай каршылык билип атабыз. Бирге бийлик жактан эч кандай бизге мындай колдоо, бизге мындай көзөмөл болбойт. Ушул нерсени биз суранабыз. Biz ошо президентти жакшы президент сайлап алды деп сүйүндүк элек. Бирок президент жактан, аппарат жактан, нарактан бизге эч кандай мындай көңүл буруу болбойт. Көңүл бурушун каалайт элек. Биздин окуу жайга кесипкөй, билими жогору, композитский бөлүмдү бүткөн, консерваторияны бүткөн, классикалык музыканы түшүнгөн жакшы жетекчи керек. Бизге Самарадай самоучка, экирдарды алып, эл артист алган бул кайерде болду эле Кыргызстанда. Кыргызстанда азыр ушундай заман болуп атат, бирок ушул акыры барып жолуна түшсө керек. Ошонун эл артистин дагы алышыбыз керек. Алып талыш керек аны дагы. Жокко чыгарыш керек. Биздин оюбуз ушундай. Мугалимдер жамааты чыгып, плакаттарды жазып, ушта кайрылып атабыз. Биздин мамлекеттин жетекчилерине, министрге
премьер-министр Новиковга жанагы биздин чыган кызыбыз Сурабалдиевага, Эльвира агай. Ничимизде закон иштебей атат. Мына бир жумадан бери ызычуу болуп атат. Ушунча адам, азыр бизде 50-60-тан ашкан мугалимдерибиз иштейт. Бардыгы давление болуп жүрүшөт азыр. Эмне үчүн ушуну келип туруп чечип коюшпайт? Бир билимсиз кыз келип алып ушунча тополоң кылабы? Ушунча адамды мына 90дан ашык адам мына өткөн 13-14-түнөн бери ушул ызычуу болуп атат. Эмнегедир ушуга реакция кылбай атышат. Телевизорлордон кетип атат, соц тармактардан кетип атат. Ызычуу эле болуп атат. Анан мунун жалган сүйлөгөн сөздөрүнү колдоп атап айтып, эмне биздин элибиз эмнеге түшүнбөй атабы, же музыканттарды эч ким да сыйлабайбы билбейбиз. Бул жакта мен мугалим болуп иштебейм. Мен ошол бул жакта мен жалаң чарбалык иштерди менеджер болуп өзүмдүн болгон күчүмдү көрсөтүп, анткени жаңы эле эч кандай мен эгер бул жактан мурун иштеп кетип, же болбосо бир ушундай бир ит болуп куш болуп кеткенимди айтышса болот эле. Мен бул жака мен жаңы келдим. Жана ошондой эле бир алдыңкы убактарда биз азыр жөн турбастан өзүбүздүн жардамчылар менен проекттерди жазып атабыз. Бизге жаңы инструменттер керек. 100% кетебиз дегендерден мен ишене албайм. Анткени бул жакта мени колдогон дагы мугалимдер бар. Жаш мугалимдер анын арасында кирип колдоп, биз жаңыланууну каалайбыз, реформаны каалайбыз. Бизге ушундай мыкты шарттар керек, бизге шарт түзүп беришиңизге биз ишенебиз деп ушундай өздөрүнүн колдоолорун айтып жатышат. Жана ошондой эле дагы бир баса белгилеп кетүүчү нерсе, мен ошол 3 күндөн бери жумушка чыгып жатсам, башкы эсепчи жана ошондой эле бул жакта кадрлар бөлүмүнүн башчысы печать менен финансылык документтерди бекитип, түнү менен бир ушул эски документтерди же мүмкүн арткы числолор менен бир нерселерди кылып жатышы мүмкүн. Мен толук ишенем. Ошондуктан жогору жактагылардан суранат элем, комиссия жибериңиздер, текшериңиздер, финансылык иштерин көрүңүздөр. Жана ошондой эле биз бул жер өзүңүздөр билесиздер, биз азыр окуу жай эмес, жатаканада окуп жаткан учурубуз. Бул жер студенттер, жана мугалимдер жашаган общежитие. Жатакана. Ал эми күйүп кетип, окуганга толук жараксыз болуп калганына байланыштуу биз ушул жерде азыр окуп жатабыз. Жана ошондой эле бул жакта өзүңүздөр көрүп турасыздар, мындай туника менен тосуп койгон жер бар. Ал жерге жалпы суммасы мен бул жакта маалымат алып жатам, 106 миллионго ошондой бир проектти кылышкан экен. Бирок ушу бир кандайдыр бир сумма ошонун жарымы атайын эсепке түшүп, бирок булар ала албастан анан кайра кайтып кеткен ушундай учурлары бар. Бирок 4-5 миллион же болбосо 5-6 миллион акча түшкөнүн анык мугалимдер өздөрү айтып жатышат. Бирок бул жакта өзүңүздөр көргөндөй, ошол туниканын ичине барып көрсөңүздөр да болот. Ал жерде эч кандай 5-6 миллиондук жумуш жок. Эми албетте эч кандай убакыт өтпөй эле менин жумушумдун, кылган иштеримдин жыйынтыгына алдын ала баа берүү бул абдан эрте. Мен тажрыйбам дагы, дарыметим дагы, билимим дагы бул жумушту алып кетүүгө толук кепилдик бере алам. Жана ошондой эле ишенем. Мага кабинетиме ошол бизде жалпы 93 штат бар. Анын арасында 53 мугалимдер. Мугалимдер дагы арасынан студенттер дагы кабинетке келип, колдоп, жакшы сөздөрүн айтып жатышат. Ал эми менин ушул жерде иштеп жатышым бардыгы мыйзамдуу.